Чоктой кызарып турган помидорлор сиздер көрүп турган бул күнөсканада оңой эле бышып калгандай сезилиши мүмкүн. Бирок биз көптөгөн түйшүктүү талапкыларына ынанып турабыз. Анткени Канибек Бекмурзаев бул жерде көптөгөн убактысын жумшап, жогорку факторлорго карабастан чет өлкөлөрдө тажрыйбаларын топтоп, учурда күнөскана тармагын жандантып жаткан учуру. Каарманыбыз 3 гектар жерге күнөскана куруп, анын ичин помидор менен бадыранга толтурган. Чоң аянтка күнөскана курган Канибек мырзанын түшүмү быйыл мол. Учурда терүү иштери кызууланууда. Азыр биз колубузда турган Голландиянын Ризван деген фирмасынын Аламина деген сорттору. Булар 200 грамм, 150 граммдан баштап чоңдугу мөмө берет. Анан тез жетилүүчү помидорлорго кирет. Бул помидорлорду биз август айында экебиз. Бүгүнкү күндө пышып, биз өзүбүздүн Бишкектин базарларында, анан Оштун базарларында сатылып жатат. Күнөсканада мындан сырткары экзотикалык мөмө жемиштер да өстүрүлөт. Алсак, лимондун ар түрдүү сорттору бар. Жакынкы күндөрү бананда бышканы турат. Азыр мөмөгө байкоо иштери жүрүүдө. Банан өстүрүп бир койдук, тажрыйба неме кылыш үчүн. Болсо келечекте банан, азыркы учурда бадыраң, помидор бар. Лимондорду өстүрүп атабыз. Анан ушул күнөскана менен эле чектелип калбастан кыргыз эли чарбага жакын үчүн мал чарбабыз бар. Күнөскананы куруу, эгин эгүү, аны кара өстүрүү чоң эмгекти талап кылат. Учурда 70-тен 80ге чейин жумушчу күч тартылган. Жапа тырмак күнөскана тармагын жандантуу боюнча ар бир кызматкер өз ишин так билет. Бардык жол жоболор Канибек мырзанын байкоосунан өтөт. Анткени бир нерсени эле туура эмес кылуу менен эмгегинин баары текке кетиши мүмкүн. Каарманыбыз бул ишкерлик менен 7 жылдан бери алектенип келет. Кыргызстан боюнча эт, помидор, бадыраңды жетиштирип, элдин дасторконун таза химикатсыз азык менен камсыздоодо мээнети зор. Күнөсканадагы өсүмдүктөр ар дайым органикалык заттарга муктаж. Нак биологиялык дары-дармектерге көңүл бурабыз. Европанын жана Турциянын дары-дармектерин колдонобуз. Бирок көбүнчө ушул өзүбүздүн малдын кыгын берип, ошолдон жакшы эффект берип атат. Өзүмдө турган колубуздагы помидор, bunun emesi boyunca bul 200 gram boluş gerek. Bugün biz şu maldın kığın, koydun kığın jersemiz bергенге байланыштуу 350 gram, 300 gramga чейин жетип жатат. Алар кадимки малдын кыгында көп болгондуктан Канибек мырза мал чарбачылыгына да өзгөчө көңүл бурган. Мында асыл тукумдагы малдар багылат. Эртең менен турабыз, чөп салабыз. Анан абетке жакын сугарабыз. Кечке мал 2 килодан жем беребиз. Анан чөбүн салып коебуз. Анан кийин сыртка чыгарабыз, абетке жакын. Бул жерде чет мамлекеттен алынып келинген жылкы породалары бар. Алар 2 топко бөлүнүп каралат. Бул тараптагылар жумушчу жылкылар, а башкалары улак тартыш оюндарына атайын тапталат. Сиздер көрүп жаткан помидордун бул сорту Голландиядан алынып келинет. Мөмөсүнүн салмагы 150 граммдан баштап 200 граммга чейин жетет. Батылдамдыкта өсүп, малы келгенде талаптагыдай бышып жетилет. Бул күнөсканада бадыраңдын 2 түрү өстүрүлүп каралууда. Бул көчөттүн аты тректор деп аталат экен. Бул помидорлор август айында эгилген. Бүгүнкү күндө бышып Бишкек жана Оштун базарларында сатылууда. Химикаты жок бышкандыктан мындагы мөмөлөр даамдуу. Себеби органикалык дарылар менен өстүрүлөт. Күнөскананы өнүктүрүш үчүн Кытай эл республикасында болдук, Өзбекстанда болдук, Казакстанга бардык, Москвага барып, жана жарманкеге катышып келебиз. Анталияда болдук. Ошол жактан көрүп, кайсы бизге керек, кайсы керек эмес чогултуп, анан ушул иштерди баштап, бүгүнкү күндө күнөстүү Кыргызстаныбызда күнөсканалардын санын өстүрүүгө аракет кылып жатабыз. Күнөсканада 1 жылда 2 түшүм алынат. Күздө бышуучу жана жазда бышуучу. Сырттан экспорттолуп келген помидорлордон өзгөчөлүгү мал кыгы менен жетиштирилип, таза суу менен камсыз болгондугунда. 45 күндүн ичинде даяр болгон бул бадыраң учурда базарда 70-80 сомдон дүң баада сатылууда. Кызыгы бир көчөттү жакшылап карасаң 7-8 килограммга чейин түшүм берет экен. Каарманыбыз күнөскана тармагынан түшкөн каражаттардын эсебинен кайрымдуулук максатында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана бала бакчаларга ар жылы жардамын берип келет. Диабетин атта
күнөсканасынын жетекчиси Бекмырзаев Каныбек агайыбыз тарабынан 2 жолу жардам, биринчисинде 30 000, кийин 10 000 сом акчалай каражаты бөлүнгөн. Биз ошол бөлүнгөн акча каражатына балдар үчүн жетишпеген эмеректерди сатып алдык. Ага кошо Араван элинин таза суу маселесин чечип берген. Социалдык муктаждыктарды жеке ишкер катары колго алып, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында дымактуу иштерди жасаганга да үлгүрдү. Мына суу келгенден бери мына биз кыйналбай калдык. Бул суу келишиден алдын чоң жолго чыгып алат элек сууну, кыйналат элек. Мына азыр мына суу келип бизге кыйла жеңилдик болду. Кыйналбай калдык. Биз буга чейин Кара Суу районундагы күнөсканалар жөнүндө сөз кылдык. Азыр биз Араван районундабыз. Көрүп жатасыздар, бул жерде даярдыктар абдан эле жакшы жүрүп жатыптыр. Азыр биз ушул Араван районундагы күнөсканалар жөнүндө кененирээк алдыңкы мүнөттөрдү айтып бермекчибиз. Араван районунун Тепе Коргон айыл өкмөтүндөгү бул күнөскананы куруу иштери 2019 жылдын 5 майында башталган. Азыркы күндө толугу менен 4 гектары бүтүрүлүп, ал арада 70ке жакын адам жумуш менен камсыздалган. Бул күнөскана курулгандан бери бизге жергиликтүү тургундарга жакшы болду. Мына кийинки жылдарда ушу миграция күч алып, ошо балдар Россияга барып иштеп, балдары кароосуз калып, үй бүлөлөр кароосуз калган учурлар көп кездешип атты эле. Азыр именно ушул жерде азыр 60ка жакын үй бүлөлөрдүн семьялары иштеп атат ушул жерде. Алды 15-20 000 сомго чейин, артты 10 000 сомго чейин айлык алышып, ушул жерде өздөрүнүн тиричилигиге иштетип жаткан учуру. Өсүмдүктүн жакшы өсүүсү үчүн жергиликтүү эле топурактарды колдонуу жетишсиз. Себеби туздуу болгондуктан чет мамлекеттерден алынып келинген топурактарга кадимки кыкты аралаштырышат. Эми жумушчу орун жок эле, ушу неме курулуп, теплица курулгандан бери жумушчу менен камсыз болуп, үй бүлө менен жакшы семьяны иштеп жатабыз. Зарплаталар жакшы. Бар жок жайында, тамак аш берилип атат, бар жогун карап атат, жакшы. Күнөскананын жалпы аянты 12 гектар, 4 гектардан калганы 2020 жылы бүтүрүү пландалууда. Азыркы учурда 2 гектарына помидор эгүү пландалууда. Аймактарды өнүктүрүү жылында буны кысас катта болот да. Аймакты өнүктүрүү үчүн пул керек. Пулду табыш үчүн bir narsa керек, жүрөктөн, bir таныш билиш, барды келди, дос, яр, брадар, шундай адамдар керек буга. Мына кыздарыбыз иштеп атат мына жерде. Сонун болуп атат да иш. Мен өтө курсаммын. Хаммага рахмат. Президентке каям, башка каям. Мына көчөбүз оңдап койду. Көчөнү ушу башыдан тартып та мына мени шипаңыма чейин таш төктүрдү. Сым тартырды, свет чүртүрдү. Водопровод сууну чыгарды. Азыр мына шу жерде өзүгө отдельно суу чыгарып койду да. Мына суудан дагы элге 2 точка чыгарып койду. Жалпысынан бул жерге 65 миллион сом каражат жумшалган. Аталган күнөскана ички миграцияны азайтуу максатында курулгандыктан 12 гектар толугу менен бүтүп, ишке кирери менен жакынкы күндө 150-200 адам жумуш менен камсыз болгону турат. Араван районунда бир 50 гектар күнөскана куруп, 1000 адам, 1000 жумушчу ордун түзөбүз деп азыр 2025 жылга чейинки ушу пландарды түзүп жатабыз. Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн дайыма биз аракетте түнү күнү тынбай иштейбиз. Ошондой эле биздин мамлекетке дагы чоң ыраазычылык билдирем. Бизди жакшы колдоп, жерди убагында бөлүп берип, аябай тез аранын ичинде, 1 айдын ичинде ушул жерди берип, биз 6 айдын ичинде ушул ишкананы бүтүрдүк. Президенттин ишкерлерди колдоо демилгесинин таасири астында мына минтип элет жерлеринде Каныбек мырзадай азаматтарыбыз дембедем иштерди жасоодо. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртуу демилгелери ишкерчиликти колго алуу менен да максатына жетүүдө.